Ата-эненин бала тарбиялоодогу жаңылыштыктары кайсылар? Эч качан балаңарды башка бир адамдарга, жаныбарларга, айбанаттарга эч качан салыштырбаган. Мисалы үчүн бизде мындай сөз бар да: эшексиң, малсың, эгерде бир акылы бир нерсеге жетпей атса, ошондой нерселер бала үчүн абдан бир анын психологиясына, жан дүйнөсүнө залал келтирен нерселерден чыгарбагыла. Андан сырткары бир балаңарды урушуп жатканда экинчи балдарыңардын көзүнчө урушпагыла. Эгерде бирөөнү жазалап жатсаңар, жанындагы бир туугандары жок жерден, же болбосо бир туугандары кошо жаңылышып кетсе, баардыгын тең бирдей жазалагыла да. Ошондой эле мактап аткан учурда дагы бир балаңардын көзүнчө экинчи балаңарды мактабагыла. Анткени балада жазалап жатканда дагы, мактап жатканда дагы башка балдарда ойго алып калыш мүмкүн да, ата-энем бул баласын көбүрөөк менден жакшы көрөт же көбүрөөк менден жаман көрөт экенин ойго алып калат да. Анан балдардын ортосуна дагы пикир келишпестиктер пайда болот. Дагы бир баса айта кетчү нерсе, балдарыңарга ата-эне катары тарбия берейин, үлгүлүү бала болсун десе, анда эң биринчи өзүңөрдөн баштагыла. Анткени азыркы учурда көпчүлүк ата-энелер өздөрүн тарбиялабай туруп, анан кичинекей балдарын тарбиялаганга аракет кылышат да. Мисалы үчүн кандай жаңылыштыктар? Эгерде аялы күйөөсү балдардын көзүнчө уруш чатак чыгып кетип, балдардын көзүнчө аны чечмелесе, демек балдарда дагы ошондой ой калат да. Ата-эне ушундай урушат экен, же ортодо мындай жанжал болот экен деген ой калат. Эгер анын акыры жакшы бүтүшүн кааласаңар, ошол жерден балдарыңардын көзүнчө элдешкенге аракет кыла, же болбосо балдар жок жерден экөөңөр өзүңөрчө урушуп, кайрадан ошол нерсени чечишип алып, анан балдардын алдында силер үлгүлүү ата-эне болмокчо калгыла да. Анан дагы бир азыркы учурда бизге кайрылганда балдар көп тааныштарын айтат да, ошондо мындай дешет да: мени ата-энем кошуна кызыма көп салыштырат, ал кыз тың деп айтат, бирок мен андай болсо ошо кошуна кызды кылып албайт беле деген тааныштар бар да. Ошол себептен ар бир баланы биз кандай гана болбосун ошондой гана жакшы көрүшүбүз керек. Анын кемчиликтери менен, анын артыкчылыгы менен жакшы көрүшүбүз керек. Биз аны кантип үлгүлүү жакшы бала же кыз кылып алабыз? Качан гана биз ошону өзүндөй болуп кабыл алганда, ага колдоо көрсөткөндө, ишеним артканда, аны урматтап сыйлаганда, жана өзүбүз үлгү болуп, ошол үлгүнү өзүбүздөн көрсөткөндө гана бизден мыкты балдар, кыздар чыгышат.